Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Биз бүгүн российский сайтка заказ кылабыз. Анын алдында биз личный кабинетке кирип, изменить данныйды басып, ошол жерден биз кайсы офиске катталганбыз, мына ошону көрөбүз же алмаштырабыз. Бишкектен мисалы Россияга барып калсаңыз, анда ошол жерде алмаштырасыз. Бул жерде турат образовательный центр деп. Эгерде сиз Россияга барып калсаңыз, ушул жерде алмаштырасыз. Эгерде Казакстанга барсаңыз дагы, айтор Кыргызстандын кайсыл областына барбаңыз, сиз эгерде заказ кылам десеңиз, биринчи ушул жерде алмаштырып, андан кийин бир күндөн кийин заказ кылсаңыз болот. Мисалы, эртең менен алмаштырдыңыз, кечки Кыргызстандын сааты менен 9-дан кийин заказ кылсаңыз болот, алмашып калат. Кыргызстандын сааты 9-да, Кореяда саат 12 болот. Анан сохранитти басып коебуз. Андан кийин биз магазинге киребиз. Мен бүгүн хемахим алам. Корзина добавить, корзинаны басып, корзинага салып алам. Бул жерде плюс-минус кылып, канча штук аласыз, ошону дагы көбөйтүп алсаңыз болот. Мен мисалы бирөөнү алам. Бул жерди карасаңыз, корзина деп турат. Корзинага киребиз. Андан кийин кызыл жазуу менен бул жерде рубль акчасы, ал эми көк жазуу менен ПВ деген бул 50 000 пивиси. Мындайча айтканда, орусча балы. Все товар заказатты басабыз, мындай болгон окошко чыгат, ушул жерди биз толтуруп алабыз. Мисалы, бардык телефон номерлер, адрестер жазылганда сиз оңдогонсуз да биринчичи. Ошол бардыгы бул жерден чыгып калат. Андан кийин сиз эң астын карасаңыз, фио деп турат, ошол жерге буну копировать этип алып деле, же болбосо жөн деле колуңуз менен атыңызды, фамилияңызды жазып, толук койсоңуз болот. Мен көчүрүп алдым. Бул жерде детали заказа деген бул офистин адреси болот. Сиз тандаганда эле ошол офистин адреси чыгып калат. Мынакей. Телефон номери, аты жөнү, держатель ким, ошол офистин бардыгы чыгып калат. Анан сиз телефон номер өзүңүздүкүн жазасыз. Плюс кылбай эле 996 кылып эле 0 кылбай эле жазып кетесиз. Мынакей. Көрүп турганыңыздай жазасыз. Себеби бул сиздин иштеген телефон номериңиз болуш керек. Өзүңүздүкү болуш керек. Эгерде иштебей өчүп болсо, сизди таппай кыйналышат. Андан кийин подтверждение кылабыз, бул жерге галочка коюп, и оплатить сейчас дегенди басабыз. Биз сразу эле товарды төлөгөндүктөн карта менен төлөйбүз, же Сбербанк менен Россиядагылар. Же виза карта мультивалютный болсо, бул жерге ошол виза картадагы 16 цифра, месяц, код артындагы 3 тамганы жазып, отправить кылабыз. Анан сизге сообщение барат телефонуңузга, ошол жерде кодду бул жерге жазып эле, отправить кылып коесуз. Оңой эле. Мынакей, сиздин заказыңыз төлөндү. Эми сиз 15-16 күн күтөсүз. Заказыңыз келгенде офистеги адамдар сизге чалып, заказың келди, алып кет дейт. Эч кыжалат болбошуңуз керек. Себеби сиз башында изменить данныйга кирип, өзүңүздүн туура адресиңизди, телефон номерлериңизди жазып койгондуктан кыжалат болбосоңуз болот. Мой офиске кирип, мои продажидан номер заказаны алсаңыз болот.